Матраимов УКМКнын имаратына алып келишти. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши алкагында териштирүү иши жүрүлүп жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов бажы тармагындагы коррупция фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын коррупцияга каршы кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Матраимов УКМКнын имаратына алып келинди. 2016 жылдан бери Матраимов менен дагы башка жооптуу кызматтагы адамдардын коррупциялык схемага түзгөндүгү аныкталды. Натыйжада мамлекет ири суммадагы чыгымга учураган дешти УКМКдан. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишин алкагында териштирүү иши жүрүлүп жатат. Ага ылайык мамлекеттин бюджетине келтирилген чыгымдын суммасы жана буга тийиштиги бар адамдар аныкталат. Экс-премьер-министр Абылгазиевге Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынганын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматта, эгер ал чет өлкөгө чыгууга аракет кылса, кармала тургандыгы айтылат. Азырынча мурунку өкмөт башчыга кайсы иштин негизинде тыюу салынып жаткандыгы белгисиз. Радио жыштыкчыры. Эскерте кетсек, жыштык сатуу боюнча ишти аскер прокуратурасы менен УКМКнын иликтөөдө. Үстүбүздөгү жылдын 14 майында мамлекеттик байланыш агенттигинин экс жетекчиси Наталья Черногубова уюлдук операторлордун бири жана байланыш комитетинин кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүү жүргүзүлгөн деген шек менен кармалган. Андан кийин агенттиги коррупция иши боюнча 5 адам кармалган. Арасында УКМКнын кызматкерлери да бар экендиги айтылган болчу. 20 май күнү депутат Жанар Акаев жогорку кеңеште өкмөт 2 радио жыштыкты төмөн баада сатканын билдирген. Эл өкүлүнүн айтымында мындай аракет премьер-министр Абылгазиевдин кийлик күчүсү жок ишке ашмак эмес. Акаев келтирилген зыянды 5 миллиард сом деп баалаган. Эртеси Абылгазиев айыптоолорго жооп берип, тергөөгө басым жасады деген кененирээк ооларак болуу үчүн кыска мөөнөттө эмгек өргүүгө чыккан. 12 июнда аталган иштин алкагында Алато ТВ компаниясынын негиздөөчүсү кармалган. 15 июнда Абылгазиев бул ишке тиешеси жок экендигин айтып, отставкага кеткен. Жалал-Абадда эл аралык террордук уюмдун мүчөлөрү кармалды. Шектүүлөрдүн жанында уурдалган акча, жасалма чет элдик валюталар, ток менен уручу аппарат жана бычак сыяктуу далил буюмдар алынган. Шектүүлөр кечээ 19 октябрда УКМК менен милициянын террордук уюмдардын жашыруун түзүмдөрүн жана аларды каржылоо каналдарын аныктоодо, алдын алуу жана бөгөт коюу магыттарынын ыкчам изилдөө жүрүшүндө кармалган. Алар Кыргызстандын жарандары болуп чыгышты. Такталгандай кармалган адамдар 19 октябрь күнү эртең менен ишкерге кол салып 400 000 сом өлчөмүндөгү акчасын уурдап кетишкен. Кармалгандар Сириянын аймагындагы мыйзамсыз куралдуу топтордун ишмердүүлүгүнө катышып жана эл аралык террордук уюмдардын башчыларынын көрсөтмөсү менен этүү мүчөлөрүнө каржылык колдоо көрсөтүү үчүн талап тоноочулукту уюштуруу максатында Кыргызстандын аймагында келишкен деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар кылмыш жана жоруктардын билдирүү реестинде катталган. Кармалгандар Жалал-Абад шаардык милициясынын тергөө камак жайында киргизилди. Иликтөө уланууда. Булак Спутник KG.